билим алуу bu dünyanın ilimin dağı, ahiretin ilimin dağı, jaralgandın ilimin dağı, jaratуучунун ilimin dağı. Ekön teң biz alışыбыз керек. Buna İslam'da madaniyatı ушундай деп айтат. Misалы, bir adamdın kolu kir. Bunu uşul kolu kirdi жуушулуп, самын менен, айна менен кантип ушу кирди кетиребиz? Же жагымсыз жит. Bunu kantип кетиребиz? Бул билимин дагы алышыбыз керек. Бирок ошондой эле bir adamдын колу уурулук кылат. Аны кантип тазалайбыз? Анын билимин дагы алышыбыз керек. Bir ikincisi olsa, бүгүнкү күнүмдө адамдын денеси ооруп калса, bunun bilimini билебиz. Bular lor врачтар бар, ошондой эле бу невропатологдор бар, стоматологдор бар. Bunun баардыгы денени изилдеген врачтардыкында. Эгерде рух ооруп калса, адам баласы рух менен дене экөөнү бириктиргенде адам негизи да рух болуп эсептелинет, жан болуп эсептелинет. Денеден чыгып кеткенден кийин ал дененин эч кимге пайдасы жок. Birinci пайдалуу болчу. Эми чыгып кеткенден кийин эч кимге пайдасы жок. Ата энесине деле бир эле жерге пайдасы бар, ал көрүстөн мүрзөгө эле пайдасы бар. Демек, бул жерде рух дагы бар. Ушу сүйлөттүрүп аткан, мына көргөздүрүп аткан, суроо жооп кылдырып аткан, тургузуп, учураштырып, саламдашып, булардын бардыгы туугандар аркада денени иштетип аткан рух, ал ооруп калса кандай? Bunun bilimi. Bugün biz denenin azıgın ayabay izilde atabız. Ушундай кошмолордо жаман нерсе, арам нерсе жок бекен, кайсы нерседе кандай витамин бар, канча кальций бар, канча железо бар, канча деп ушу дененин ушу азыктары боюнча канча деген чоң ишканалар бар. Ушуларды лабораториясын канча деген чоң лаборатория акчалар сарпталат. Бирок рухтун азыгы боюнча bunun bilimini kандай окуйбуз? Демек, биздин маданиятыбыз руханий дагы, дененики дагы.